Кутман таңыңыздар менен урматтуу телегөрүүчүлөр, азыркы учурда жасалма интеллект дүйнөгө кулачын кенен жайып өнүгүп жатат. Биз бүгүн ошол жасалма интеллект жасаган обондуу ырлар жөнүндө сөз кылабыз. Зайырбек мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутман таңыңыз менен. Жакында эле сиздин Facebooktагы баракчаңыздан жасалган обондуу ырларды уктук эле, ошол үчүн сизге келип калдык. Ошол жасалма интеллект обонду кантип жасайт? Бүгүн ошол жөнүндө айтып бериңиз. Жасалма интеллект платформасы Суну Ай менен ошо кыргызча ыр жаратып, классташтар деген. Анан жасап көрсөм жакшы чыкты да. Обону дагы негизи сөзүн өзүм жаздым. Сөзүн өзүм жазып, анан бул жака обонун жараттырып музыкасын. Анан жасалма интеллект ырдатып да калдым да. Анан байкасам жакшы чыкты, анан классташтарга сунуштасам баары колдошту. Анан биз ошол ырды классташыбыздын тоюнда ырдадык. Алтын классташтар дайым аман болгула. Жасалма интеллект обондуу ырды 2 мүнөттө жасап берет. Мисалы, сиз даяр текстти таап, аны жайгаштырып, жанрларын туура так белгилеп тапшырма бересиз. Сизге жаккан текстке обон жаратып, ырдап да берет. Чоң чыгармачылык деңгээлде жасоо үчүн албетте мунун бир топ майда чүйдөлөрүн үйрөнүш керек. Анын ичинде бул стилдерди үйрөнүш керек. Мисалы, жөн эле текст салып койсоңуз деле жасай берет, бирок аны бир чыгармачылык менен жасайм, өтө бир олуттуу мамиле кылам десе, анда ошо музыканын стилдерин түшүнгөн, ошол боюнча мындай кошумча билимдери болсо, менимче жакшы деп ойлойм да. Азыр сыртта кыш, биз болсо жасалма интеллекттин жардамы менен ушул кышка байланышкан бир обондуу ыр жасатып көрөлү деп атабыз. Ал үчүн биз акын Нуриза Өмүрбаеванын «Бир тоголок кар» деген ырын тандап алдык. Жасалма интеллект ошол Зайырбек мырзанын сунушу менен 2 мүнөттүн ичинде жасап берди. Азыр телегөрүүчүлөргө угузалы. Кайтар кезде сабак буту мектептен карды кармап турар элем камынап. Өтөр элем мен жанымдан шашыла. Жука жаган жаңы карга чалынат. Мына, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз жактырып окуп жүргөн текстке мына ушундай аз убакыттын ичинде обон жазылды. Эми жасалма интеллекттин бул жаратып аткан обондоруна биздин акындарыбыз, өзгөчө обончу композиторлорубуз кандай пикир айтат? Биз алардын дагы оюн угуп көрөлү. Музыка бул жан дүйнөдөн сыгылып чыга турган нерсе. Ошон үчүн кандай бир компьютер аркылуу, интернет аркылуу мындай интеллектуалдык деңгээлге жетиш кыйын деп эсептейм. Муз деле жана чала сабаттоочулар тигинден алып, мындан алып, короп алып эле обон кылып чыгара алышпайбы? Ошол эле бир түрү бул деле. Ушундай болоорун деле биз күткөн эмеспиз. Буга деле келдик. Алдыда дагы эмне бар экенин, кандай жечкентир болуп кетет, адамдын өзүн замин этип кое турган, алмаштырып кое турган бир деңгээлге жетип калды окшойт. Ошон үчүн келечекте айтыш кыйыныраак маселе. Жол тарайын токтой турчу атачу. Түшүнүктүү. Эми бул обонду мындай ачыкна жан жок да. Бул интернеттеги ошол база данныктан алып чыккан обондор, булар да улут жок. Улуттук өзгөчөлүк, мисалы кыргыздын жыты, кыргыздын кайрыктары жок. Негизи бул ошо жалпы аз дүйнөдө ойлондуруп аткан маселе. Жасалма интеллекттин продукцияларын биз кандай колдонобуз коомдо депчи. Анткени жасалма интеллект бүгүнкү күнү сүрөт жасап калды, ыр жаратып калды, китеп жазып калды, дагы башка. Бирок ошонун канчасын адам өзү жасады, канчасын жасалма интеллектке жасатты деген маселе бүгүн мындай орчундуу маселе. Анан азыркы күндө дүйнөдө өлкөлөр, эксперттер, уюмдар ойлонуп атат да. Ушунун этикалык жагын кандай кылып мындай карым катышы кандай болот деп. Бирок эң жакшысы, эгер адам биринчи кезекте коомго эл алдында чынчыл болуш үчүн
эмнесин жасалма интеллект жасады, аны айтыш керек деп мен эсептейм. Керемет Сабыржан кызы, Кадыр Султаналиев, Нурзат Бектурсун кызы, Замана студиясы.